сүрөт тартуунун техникасын үйрөнөбүз. Эмнелерге көңүл буруу керек? Бул жерде мен профессиональный фотографтардын техникаларынан, өзү негизи общий эле эреже бар. Сүрөт тартканда ушундай болуш керек, ушуларга көңүл буруш керек деген нерселер бар. Алардын баарын бириктирип, мен бир канча эрежелерди даярдап чыктым. Сабак учурунда азыр мындай жасайбыз. Сабак учурунда бул темаларды өтүп бүткөндөн кийин анан телефондо азыр дагы бир приложенияны өтөбүз. Бул аябай сонун күчтүү, прям сонун программа экен. Чыктыбы бул сүрөт? Сүрөт тартуу эрежелери деген слайд. Эми бул жактан презентациябызды баштайлы. Өзү сүрөт тартып жатканда, биз телефонго сүрөт тартып жатканда эмнелерди тартабыз? Көбүнчө биз любительский тартканыбызда, профессионалдуу эмес, для себя, үй бүлөсү үчүн, көбүнчө балдарды или мына жаштар природага чыкса, бир жака барса, өзүнү, достору менен сүрөткө тартат. Телефондун эле камерасын ача калабыз. Интересный момент болуп калса, ошону тартып алганга аракет кылабыз. Бирок көбүбүз сүрөт тартканда эмнелерге көңүл буруу керек экенин билбейбиз. Ошолорду азыр мына көрөбүз. Ар бир мына грамматикада же башка жерде тилде өзүнүн эрежелери болгон сыяктуу, сүрөт тартканда дагы өзүнүн белгилүү эрежелери бар. Мынакей биз телефонго же камерага сүрөт тартып атканда эмнени ойлойбуз? Камера же телефон менен сүрөт тартканга чейин биз фотограф болобуз. Ошол учурда биз эмнени ойлошубуз керек? Мен бул сүрөттө эмнени көрүп жатам? Именно кайсыл жерин, күчүктүбү, природадыбы, күндүбү, же инебиздиби, үйдөгү кичинекей аллейди же башка нерсени, гүлдү, алманы, эмнени болсо мен ошону көрүп жатам. Бул сүрөттү мен эмне кылам? Бул сүрөттөгү мен көргөн нерсени кийин ушул сүрөттү көрө турган адамдарга кантип көрсөтөм? Кайсы жагынан, кайсы ракурстан тартсам жакшынакай чыгат? Мунун үстүнө дагы кантип иштесем болот? Ушуларды ойлоп тартышыбыз керек. Бир гана ошол момент биз эмне кылабыз? Көбүнчө ошол момент бир сүрөттү тарттык, камеранын памятинде калды, ошол бойдон калып кетти. Аны эч ким кийин карабайт. Жок, сүрөттүн санын көбөйтүштүн кереги жок. Бир канча качественный, жакшы, сапаттуу, оригиналдуу сүрөт тартып койсок, кийин ошону өзүбүзгө Инстаграмга колдонсок болот, профилдерге колдонсок болот, же башка альбомго чыгарып жакшынакай кылып салып койсок болот. Азыр телефон көбөйгөнү менен көп сүрөттүн саны бар. Бир эле жерде 10 жолу тартып коебуз, анан ал сүрөт ошол телефондун памятин толтуруп жата берет. Аларды кийин карап, сорттоп, өчүрүп караганга эч кимдин убакыты жок. Ошол момент тартылды, бүттү, калып кетти. Эң биринчи эреже бул сүрөт тартып жатканда биз эмнени тартып атабыз? Өзүбүздү же жерде бир нерсени, же гүлдү, ошону тартып жатканда анын экрандын сүрөткө чыкканына камеранын экранынын кайсы жерине жайгаштырышыбыз керек? Эгерде интернетте карасаңыздар, бардык интернеттеги сүрөттөр, фотографтардын бардык сүрөттөрү ушул эрежеге баш ийет. Бул кандай эреже? Бул эреже эки түрдүү эреже бар бул жерде. Золотое сечение деп коет. Английский айтканда golden ratio. Бул боюнча азыр бир мисал айтам. Экинчи эрежеси правило третий. Правило третий дегенде биз визуально оюбузда сүрөткө тартылып аткан бир жерди, камеранын ичиндеги чыккан экранды 3кө бөлөбүз. Мына эгер бул жакта чекиттерди карасаңыздар, мына 4 чекит турат. Эмнени тартып атсак, ал сүрөттөгү эң негизги биз көрө турган нерсе ушул 4 точканын бирөөсүнүн ошол жерге туура келиш керек, ошол жерге алып келиш керек. Өзүбүз сүрөткө түшүп атабызбы? Мына бул жагында же бул жагында турушубуз керек. Ортодо турсак, анча жакшынакай чыкпайт. Эң жакшынакай, эң оригиналдуу, көзгө жакшына көрүнгөн сүрөттөр
көп лайк алган сүрөттөр, профессионал фотографтардын көп элге жаккан сүрөттөрүнүн баардыгы ушул эреже менен тартылат. Правило 3. Же бул жакта ушул чекиттерге, же ушул чекиттерге ушул 4 точканын бирөөсүнө ал сүрөттүн центрі коюлуш керек. А экинчи эрежеси бул золотое сечение деп коет. Золотое сечение деген эмне? Эгерде киносун көргөн болсоңуздар же уккан болсоңуздар, Леонардо да Винчи деген ким бар? Ким ал? Ким билет? Сүрөтчү. Мунун эң популярдуу болгон кайсы немеси бар? Сүрөтү бар? Мона Лиза. Мона Лиза, ооба. Мона Лизанын эмне үчүн Мона Лиза мынчалык популярдуу? Муну окуп көрдүңүздөр беле? Бул боюнча аябай көп ученыйлардын изилдеген иштери бар. Эмне үчүн именно башка көптөгөн сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрү, портреттери бар. Бирок эмне үчүн именно Мона Лиза мынчалык популярдуу болгон? Анткени ал золотое сечение деген эреже менен тартылган. Бул эмне дегени? Муну азыр бул боюнча өзүнөн көп жыл дегенде окшоштурган, өзүн көп жыл деген. Ооба. Бирок бул жерде математика дагы кирип кетет. Сүрөттүн азыр мен дагы муну жакшы түшүндүрө албайм. Кийин өзүңөр кийин видеолорун көрсөңүздөр болот. Бул жерде математический бир эреже бар. Ошол эрежеге баш ийип тартылганда сүрөт идеальный чыккан. Ал сүрөт идеальный чыккан үчүн реалдуу сүрөткө эң жакын сүрөт чыккан. Ошон үчүн бул эң популярдуу жана эң кымбат сүрөттөрдөн болуп эсептелет. Азыр бул жакта кайсы эреже мына сүрөттү тартканда бул жерде мына сүрөттүн эң центри, эң көрүлүүчү жери бул жакта мындай ракушкага окшоп кетет. Ошол сызык менен мындайча алып келгенде сызыктын эң кичинекей точкасына туура келтирген. И дагы башкача дагы бир математикалык немелери бар. Буларды азыр мен жакшы түшүндүрө албай калам. Бирок интернетте карап окуп көрсөңүздөр болот. Бул биринчи эрежеси. А экинчи эреже правило 3. Ал боюнча дагы мисалы примерлер бар. Азыр колубузда баарыбызда телефон бар, телефондон кирип атабызбы? Давайте мындай кылабыз. Сразу ушул жерден карай кетели. Мына телефондун камерасын ачайлы. Телефондун камерасын ачып, селфи камера болобу, же арт жагы болобу, айырмасы жок. Бирок биз бул жерде эмне деген нерсе бар? Опции настройкаларына кирсек, бардык камераларда линии, сетки деген нерсе бар. Азыр мен карап көрдүңүздөрбү? Ошондо мен мына азыр сүрөттө чыккандай болуп, эки сызык горизонтально, эки сызык вертикально болуп чыгат. Ооба, эже таптым. Ооба. Бул эмне үчүн керек? Бул нерсени, бул функцияны камерага бекерден коюшпайт. Эмне үчүн? Мына азыр жана биринчи сүрөттө айтып кеткендей, көрдүңүздөрбү, бул кыз мына эки точканын үстүндө турат. Ошон үчүн бул сүрөт необычный, сонун чыккан. Бул ушул сыяктуу бардык интернетте сүрөттө кирип карасаңыздар, правило 3 деп Google'дан кийин издеп көрсөңүздөр, бүт бардык сүрөттөр ушул эреже менен тартылган. Же оң жагында турат, же сол жагында турат. Же мына 4 точканын бирөөсүндө турат. Азыр бул кыз мына оң жактагы эки чекитке тийишип турат. Азыр дагы башка мисалдарды дагы көрөбүз. Мына мисалы, кайра эле правило 3. Эмне үчүн бул сүрөттөр? Анткени адамдын көзүнө ушундай сүрөттөр жакын келет экен. Адамдын көзүнө дагы, восприятие, психикасына дагы ушундай сүрөттөр жагат экен. Муну уже көптөгөн киши фотографтар изилдеп, окуп, ошон үчүн бул эреже өзүнөн бекерден чыккан эмес. Бул эрежелер мурун Египет убагында, мурунку Египет древний временада алар уже ушуну изилдеп таап, алар сүрөт тартканда ушул эрежелерди уже ошол убактарда билишет экен. Азыркы фотографтар бардыгы ушул эреже менен сүрөт тартышат. Сиздер дагы азыр мен тапшырма беребиз дедим го. Мына ушул нерсе менен камеранын сеткасын колдонуп, азыр могу темабыз бүткөндөн кийин эшикке чыгып, бир сүрөт тартып, анан ошол сүрөттүн үстүндө иштейбиз. Дагы бир мисал. Мынакей. Ушул сүрөттү карасак, бул жерде уже эмне экен?
бир эле чекиттин үстүндө турат. Эки чекит эмес, бир эле точкага тийип турат. Анан дагы бир нерсе, бул жерде айта кетчү дагы бир нерсе, контраст деген нерсе бар. Контраст дегенде сүрөткө тартып жатканда биз эң биринчи светке көңүл бурушубуз керек. Жарык кайсыл жактан келатат? Эгер противоположно көбүнчө биле байкаган болсоңуздар, айнекке туштап сүрөт тартсаң эмне болот? Караңгы чыгып калат сүрөт, анткени жарык арт жактан келатат. Жок, камера кайсыл жакты карап турса, жарык ошол жака келиш керек. А экөө бири-бирине каршы болуп калса эмне болот? Сүрөттөрдүн сапаты бузулат и караңгы болуп калат. Биз каалагандай сүрөттөр чыкпайт. А эгерде камера менен жарык, свет бир жакты карап турса, анда сонун сүрөттөр чыгат. Бул эң негизги эрежелердин дагы бирөөсү. Кийинкиси контраст деген нерсеге көңүл бурушубуз керек. Бул эмне дегени? Бири-бирине карама-каршы цветтерди аралаштырышыбыз керек. То есть эмне дегени? Темный фондо, караңгы бир фондо турса, анын үстүнө красочный, яркий, башка бир нерсени коюп ошондой тартыш керек. А бардык цветтер бири-бирине окшоштуруп, бири-бирине жакын болуп атса, анда биз сүрөттө көрсөткөн нерсебиз билинбей калат. Ал биз сүрөтүбүздүн эң негизги нерсеси, главный объект эмне болуш керек? Өзгөчөлөнүп туруш керек. Дагы башка көп эрежелер бар, азыр буларды көрөбүз. Мына мисалы, бул дагы, бул, по-моему, политиктердин баягы эле эмнеси, урушуп аткан учуру. Муну фотограф случайно эле тартып калган. Бирок бул жерде дагы эмне бар? Жанакы Леонардо да Винчинин золотой golden ratio деген эрежесине туура келип калган. Бул случайно эле болуп калган нерсе, бирок бул сүрөт дагы эмне болот? Популярный болуп кеткен сүрөттөрдүн бирөөсү. Эми правило третье деген нерсени өттүк, Правило третье бир гана эмне дедик? Бир гана 4 сызык эмес, эми только горизонталдык сызыктар болгон жерде деле ошонун эмнесине, эки линиясынын бирөөсүнө тийип турат. Ошондо деле туура келтирсе болот. Эмне экен? Демек биз мындан кийин сүрөткө тартканда болушунча жакшы оригиналдуу сүрөт тартайлы десек, эмне сөзсүз камеранын сеткасын колдонуп, камеранын сеткадагы чекиттерге жакындаштырып сүрөт тартсак, анда сонун сүрөттөр чыгат. Дагы бир эреже. Табигый сызыктарды колдонуп, көрүүчүнүн көзүн объектке, бул жерде ката жазылып калыптыр, алып барыңыз. Бул жерде сүрөттө, бул сүрөт дагы аябай дүйнөлүк дүйнөдө популярный болгон фотографтардын бирөөсүнүн тарткан сүрөтү. Эмне үчүн сонун чыккан? Анткени бул жерде центрдеги адам ким? Могу оранжевый кийимчен чал, бардык линиялар, мынакей бул рельстер, анан могу сызык, жол менен таш менен чөптүн ортосундагы сызык, анан чөп менен суунун ортосундагы сызык, баары барып кайсыл жакка такалып атат? Ушул кишинин баш жагына такалып атат. Ушул линиялар табигый өзү сүрөттөгү линияларды дагы биздин көрсөткүбүз келген нерсеге алып барып ошол ракурста тартсак, анда биздин сүрөт кайра эле эмне чыгат? Сонун чыгат. Ракурс деп эле айтып атабыз. Ракурс деген эмне деген? Билебизби ракурс деген сөздү? Ракурс деген эмне? Жок. Тартып аткан жер туп-туура. Ракурс деген сүрөттү туура ракурстан тарт дегени, сүрөттү эң сонун чыга турган жерден, эң жакшына чыга турган жерден тартылган жер, сүрөттүн камеранын турган жери. Дальше. Мына дагы кийинки дагы бир эреже, буларды эреже деп дагы айтсак болот, фишка деп дагы айтсак болот. Терезелер жана эшиктер сыяктуу табигый рамкаларды колдонуңуз. Мисалы, мен азыр үйдө туруп, эшик жакты көчөнүн сүрөтүн тартайын десем, анда мен сүрөтүмө үйдөн турганымда эшиктин же айнектин рамкасын кошсом, анда менин сүрөтүм дагы да жакшы чыгат, дагы да оригиналдуу чыгат. Сүрөттү башка сүрөттөрдөн бир аз өзгөчөлөндүрүп турат. Ошого
сүрөткө дагы бир эффект берген нерсе сүрөткө рамка берүү. Бул бир гана айнек жана терезе эмес. Мисалы каерде болушу мүмкүн? Сыртта жүргөндө, мисалы жерде ортодо сууну тартайлы десек, ортодо сууну көлдө жүргөндө мисалы сууну тартайлы десек, асты жер болсо, эки четинде дагы дарак бир нерсе болсо, үстүнө дагы бир нерсе кошсок, камера микрофон кимдики ачык болуп атат? Аз микрофонду вот өчтү. Мына, мисалы бул дагы бир мисал. Бул жерде дагы рамка сыяктуу уже болгон нерсени колдонулган, бирок бул дагы рамка сыяктуу кетет и башка сүрөттөрдөн өзгөчөлөнүп, башкача болуп сразу, мисалы, ал жерде көп сүрөт турса, биринчи көзүбүз ушул сүрөттү көрөт. Уже мээбиз автоматически ушундай сүрөттөрдү өзү тандап алат экен. Кийинкиси, азыркы телефондордо баарында эле портрет режим деген бар. Портрет режим деген эмне? Бул мурун бир гана профессионалдуу сүрөттөрдү, профессионалдуу камералар жасай алган нерсе болчу. Эмне дегени, мисалы азыр кинолордун баарында эле байкасак, фокус деген нерсе бар. Камеранын фокус деген функциясы бар. Ал эмне кылат? Фокус, камера карап турган негизги бир киши тунук жакшынан көрүнөт, анын артындагы фон эмне болот? Мутный болуп, только светтерди мындай жашыл, кызыл, сары болуп эле көрүнөт. Точно эч нерсе көрүнбөйт. Азыркы телефондорду эле ошого окшоштуруп аракет кылып, эптеп портрет деген режимди кошуп койгон. Бирок портрет деген режим бардык жакча эле жакшы чыкпайт. Особенно азыр Xiaomi, китайский Mi телефондордун баарында портрет бар, бирок ал кээ бирки учурларда аябай эле артын, аябай эле катуу эмне кылып салат, мутный кылып салат. Прям билинип калат, анча окшошпой калат. Качан жакшы чыгат? Күндө эмес, көлөкө жерлерде турсак, бул портрет режими жакшы иштейт, жакшы чыгат экен. Анан кийин сөзсүз телефон, азыр биз только телефондогу камера боюнча айтып атам. Портрет режимин колдонуп атканда же башка каалаган бир режим болушу мүмкүн. Биз сөзсүз түрдө сүрөткө тартып атканда жөн эле тартпайбыз да, ушул нерсени тартам дейбиз. Демек, камераны ачып ошол нерсени тартып атканда объективди, фокусту ошол нерсенин үстүнө алып барышыбыз керек. Камеранын үстүнө, экрандын үстүнө тарткыбыз келген болгон нерсенин үстүнө бир жолу, эки жолу басып койсок, камера концентрациясын ошол жака берет, анын айланасындагы жерлер уже более-менее слабый болуп, эң жакшына, эң сонун чыккан жер фокус болгон жер болот. Азыр чатта көп учурда бизде эмне ката кетиребиз? Сүрөттү тартып атканда эмне кылабыз? Вертикалдуу тартыш керек болгон жерде горизонтально кылабыз же вертикально кылабыз. Ушул аябай маанилүү нерсе. Мисалы, биз сыртта, природада өзүбүзчө неме менен түшкөндө, тааныштарыбыз менен, досторубуз менен түшкөндө, эң жакшы чыга турган жолу бул камераны мына горизонталдуу түрдө тарткан эң жакшы чыгат. Бийик нерселерди азыр высоткаларды тартканда, же мисалы Парижге барып калсаңар буюрса, Эйфелева башня менен сүрөткө түшсөңүздөр, ошонун астында туруп алганда уже эмне вертикальный положение колдонсок болот. Же дарак, бийигирээк дарактын астында турганда вертикальный. То есть бул эмне кылат? Сүрөттөгү берилген нерсени дагы выделять, дагы белгилеп туруш үчүн вертикальный положение беребиз. Бирок калган учурларда менин оюмча көбүнчө эле фотографтар дагы ушундай тартат. Эң жакшы бул кадимкидей эле камераны мындай горизонталдык түрдө кармап, ошондой тарткан сүрөттү жакшыраак чыгарат. Кийин ал сүрөттү кысып, кесип, кыркканда деле көп билинбейт. Кийинкиси точка съемки деген нерсе бар. Бул деле аябай маанилүү. Кээде болот, мисалы, мен арык чыгышым керек деген проблема бар көбүбүздө. Эмне кылабыз? Мени бийигирээктен тарт, анан алысыраактан тарт, анан астынан тартсаң эмне болот? Толук чыгып калам. Ооба. Ошон үчүн биз камераны сөзсүз көз деңгээлинде, көзүбүзгө туштап, көзүбүздүн туптуура линияда
тартышыбыз керек. Эгерде жаш балдарды, жаныбарларды тартсак, демек сүрөттө бар го смешной сүрөттөр, фотографтар жерге жатып алып тартышат. Вот ошол сыяктуу биз дагы демек жерге отуруп же жата калып, алардын деңгээлине түшүп, ошол учурда тартсак, анда сүрөттөрдүн сонун чыгат. А биз кандай тартабыз? Көбүнчө эгер байкасам, мен көбүндө эмне кылам? Кээ бирки жаш балдарды же башка жердеги нерселерди тартканда үстүнө туруп алып, мындай асмандан тартканга окшоп, камеранын үстүнөн кылып алып тартат. Ал сүрөт жакшы окшошпойт. Ал сүрөт ошол жерде тартылат, калат, кийин аны эч ким карабайт. А биз эмне үчүн сүрөт тартып атабыз? Кийин өзүбүз көрүп, вау деп отуруп суктаныш үчүн тартып атабыз. Демек, ар бир нерсени бийиктигине, боюна жараша ошонун деңгээлине туруп тартышыбыз керек экен. Дагы бир эреже, унаа же адам болушу мүмкүн, же жаныбар, башка нерсе, каалаган бир кыймылдап турган, бир жака кетип бараткан нерсени тартып атсак, алардын астына дагы баса турган нерсеге сүрөттө бир бош жер калтырышыбыз керек экен. Муну эмне кылат? Муну мээ уже оюнда элестетет. Бул машина бул жерде турабы? Уже оюнда ал сүрөттү көргөндөн кийин, уже сүрөттүн аягына чейин мээ уже алып барып коет, ал машинаны жылдырып алып барып коет. А эгерде сүрөт бар, машина жылып кетип аткан сүрөттө, уже сүрөттүн эң оң жагына машина туруп калса, мээге бул жакпайт экен. Бул уже тескери сигнал берип, ал сүрөткө уже эмне кылат? Ал сүрөттү түртө баштайт экен, жакпайт экен. А мындай сүрөттөр биздин мээбизге жагат. Адамдын өзү, адамга бир нерсе жагып же жакпашы эмне? Бул вкустан дагы биринчи мээ аны кандай воспринять этет, мээ аны кандай кабыл алат, ошого байланыштуу. Мен мисалы аны жакшы элестеттиби? Мисалы бул сүрөттө машинаны көрдүм, уже мен көзүмдү жаап, аны дагы бир аз алдыга жүрүп баратканын элестеттим. Всё, менин кылгысы келген нерсени уже жасай алды, значит бул бизге жакты, галочка чыкты, жакшы сүрөт экен деген нерсе уже биздин башыбызга кирет. Мисалы бул, уже бул сүрөттө уже чындап кетип аткан жерде профессионалдуу фотоаппарат менен тартылган, уже мээбизде уже бул жөн эле турган сүрөт эмес, уже мээбизде биз эмне кылып атабыз? Бул сүрөттө бул кыз уже велосипедти жыргап эле тебип жүрөт. Вот, бизге жагат эмне үчүн? Анткени мээбиз сонун элестеткенге кеңири ортунда, астында место болуп атат азыр. Так, азыр эрежелери азырынча мына ушу менен бүтсө, азыр мен жаңы кошулгандарды дагы бир жолу акыркы жолу тартып алайын. Эми азыр телефон менен иштейбиз, телефон менен кирем. Телефонго азыр мен группага жазып коем программанын атын, прям аябай сонун, бесплатный, фотошоптон дагы алышпаган сонун программа бар. Балким аны сиздер уже колдонуп жаткан болушуңуздар мүмкүн. Snapseed. Мунун размери бир 60 же 70 мегабайттын тегерегинде. Сразу телефонго ушул программаны басып коелу, Play Marketке кирип, загрузканы басып коелу. Анан кийин азыр мен аны эмне кылабыз? Телефондон азыр жакшынакай жерлерин көрсөтөм. Сонун бир канча функцияларын анын көрсөтөм. Photoshop'тун дагы телефондо дагы 2 программасы бар экен. Бул Photoshop Lightroom, анан кийин Photoshop Express деген дагы 2 программа бар экен. Бүгүн ошолордун үчөөнү тең мен колдонуп көрдүм. Бир канча көп сүрөттөрдү иштетип көрдүм. Анан азырынча мага жакканы Snapseed деген болду. Бул биринчиден бекер экен. Мен өткөндө айткандай эле программада, Play Market'te көп программалар бекер болгону менен алардын үстүнө кечке реклама тажатып, 15 секунд күтө тур, анан 10 секунд ушул рекламаны көрүп кой деп бизди тажатат. Бул биринчиден тажатат, экинчиден интернетибизди жеп коет. Бул Snapseed'те андай эч нерсе жок экен. Платный, көбү платный. Же мисалы Photoshop деле ошондой экен. Берет программаны, анан жөнөкөй функцияларын бизге берет, давай ушуларды колдоно бер, анан жакшы күчтүүрөөк нерсени иштетейин десек, мен программаны сатып алышым керек деп коет. Анан мен бул жакта көрсөтүп бүткөндөн кийин, ага чейин бүтүп деле калса керек загрузка. Кийин мен сиздерге сабак бүткөнчө
тапшырма берем. Сабак учурунда жасап, анан Zoom'га таштап бири-бирибизге көрсөтөбүз. Азыр биринчи Snapseed'ти экраны менен таанышабыз. Эң башта программанын кнопкалары, бул жерде кайсы инструменттер бар, ошолорду көрөбүз. Азыр телефонумга чыгып жаткан жаңы программалардын баары эле оңой, неге акырын угулатат? Плюсту бассак, биз Photoshop'та кандай кылаттык муну? Плюсту басканда открыть, анан папкалардан сүрөт издеп табат элек. Бул жерде кайра эле ошондой. Плюсту басып, Эжеке, эхо болуп атат. Эхо болуп атабы? Азыр андай. 1 мүнөт алып. Эми жакшы, Эхо жокпу? Ооба, жок. Всё. Так, мен сиздерге азыр бир канча сүрөт даярдадым. Бул жерде мен сүрөттерим бар бул жакта. Жайнай турган болду. Так. Мисалы, бир сүрөт тандадык, бул менин балдарым. Эми бул жерде кандай кылабыз? Эң башта сүрөттү, бул телефонго тартылган жөнөкөй эле сүрөт. Биз азыр бул жерде цветокоррекция жасап көрөбүз. Анан кийин дагы бир сүрөт менен иштеп, ал жерде бир башкача эффект иштетебиз. Биринчи азыр телефондун программанын инструменттери менен таанышканча бул сүрөттүн үстүндө бир аз иштеп көрөбүз. Биринчи кандай кылабыз? Сүрөттү баштаганда эле яркостьтан өзгөртүп баштасак жакшыраак болот. Сүрөттүн үстүнө программаны кийин өзүңүздөр колдонгондо деле билинет. Мына астында инструмент деген бар. Инструменти мына азыр программанын болгон инструменттери ушулар. Ушул жерден акырындап бир-бирден иштете беребиз. Эң башта бизге мына коррекция дегени бар. Коррекция дегендин ичинде эми эмнени коррекция кылабыз? Телефондун экранын басып, анан өйдө ылдый бассак, баспай эле жөн эле бармагыбыз менен жогору вниз түшүрсөк, ушундай бир меню чыгат. Азыр яркосттан баштайлы. Яркостты тандап, кайра экранга басып, бармагыбызды оңго, солго жылдырганда, мына үстүнөн яркосттун немеси, саны, значениясы алмашып, сүрөттүн дагы настройкалары өзгөрөт. Бул бизде кайра эле сүрөт наоборот яркий болгон үчүн муну бир аз эмне кылабыз? Бир аз чөмнөраак кылабыз. Дальше кайра ортого басып, жогору тарттык. Контраст. Чуть-чуть контраст. Дагы насыщенность. Биздин сүрөтүбүз мындай жөнөкөй эле, жашылдары билинбейт, көк асман жакшы көрүнбөйт. Мына ошол сыяктуу болчу. Эми бул сүрөттүн биз эмне кылабыз? Цветин оңдоп чыгабыз. Муну өзүңүздөр деле көп эксперимент кылсаңыздар сразу билинет. Так, тепло. Мына сүрөттө оң жакка тарап салганда мына сары цвет көбүрөөк болсо, сүрөттө мындай жылуулук сезими болот. Сүрөт уже теплый сүрөт болуп калат. Кайра наоборот мына көк цветин көбөйтсөк, анда сүрөттү көрүп өзүбүз деле кийин кыштап üşүп кетсек керек. Бир аз тепло бердик. Эми биз сүрөтүбүз кандай болду азыр? Башта кандай эле? Аны көрүш үчүн долго жөн эле сүрөттүн үстүнө бармагыбыз менен басып турсак, Pixar менен эже окшош эле го.
ооба, бирок бул жерде аз дагы бир канча нерсе бар. Азыр менин компьютерим канчалык жакшы берип атат, сиздерде канчалык жакшы көрүнүп атат билбейм, бирок менин телефондун экранында айырмасы жакшы эле билинип атат. Бул азыр эң жөнөкөй настройкасы. Эми инструментке киребиз. Муну кече, эгер эстесеңиздер, Photoshop'то дагы жасаганбыз. Кандай? Так, кривые деген нерсе бар. Кривые. Кече дагы сабакта айтып бергем. Ар бир сүрөт мына 3 цветтен турат. Красный, зеленый, синий. Бул бардык сүрөттөрдө, бардык настройкаларда бар. Ушул жактары менен дагы бир аз ойносок болот. Дагы жакшы бир нерсеси бул жерде инструментте, бул башка программаларда жок деп ойлойм, выборочно деген нерсе бар. Выборочно. Мына биринчи катарда, астынан үчүнчү. Выборочно деген эмне? Биз бул жерде сүрөттүн ар кайсы бөлүгүн башка цвета коррекция деп оңдосок болот экен. Кандай болот? Мисалы, чөптөрдү дагы да жашыл кылайлы. Мына чөп деген жерге бастым, я чыкты. Я дегени бул уже яркость, ушул жердин яркостун өзгөртө баштасак болот деген. Янын үстүнө басып, жогору жылдырсам, мына К чыкты. К деген контраст. Н насыщенность. С дагы бир нерсе азыр унутуп калдым. Яркостьтан баштайлы. Яркостьтан мына сол жак уже яркий болуп кетти. Кайра чуть-чуть затемнить этели. Контраст. Жашыл чөптөр жап-жашыл болсун да. Окей. Эми оң жакка дагы ушуну иштетип көрөбүз. Яркостьты азыр ордун жылдырдык. Эми бул жерге алып келели. Что бул жакшы болот. Асман жерге коюп көрөлү. Инструмент, выборочно, асман жакка, мына бул жакка. Кийинкиси дагы эмне инструмент бар бул жерде? Эми буга чейин жана айта кеттик. Фильтрлер, булар астында көп эле фильтр бар. Булар бардыгы эле телефондордо, бардыгы эле программаларда бар нерсе. Ар кайсы фильтрлерди колдонсок болот. Бул жаңы нерсе эмес. Мына резкости бир аз кошулду. Эми караңыздар. Сүрөт азыр биринчи абалы мындай эле. Эми мындай болду. Разница барбы? Бар. Качествосу оңолду, цветтери жакшы эле оңолду. Эми бул сүрөттү эмне кылабыз? Сохранять этебиз. Азыр биз бир гана эмнени иштеттик? Цветтерини гана иштеттик. Эми дагы башка бир сүрөттө эми башка бир необычный нерсе жасап көрөбүз. Эгер интернетте көргөн болсоңуздар, мындай сүрөттөр болот. Ал сүрөттө фондор полный черно-белый. Бир гана ошо сүрөтчүнүн көрсөткүсү келген жер гана цветной болуп, башкача болуп турат. Кийин бул өзүңүздөргө деле жасап көрсөңүздөр болот. Кандай кылабыз? Сүрөт тандадык. Кайра эле инструменты, коррекциядан яркостьту бир аз өзгөртөбүз. Контраст. Бул жактарын бир аз мындайча айтканда ойноп, ар нерсе кылып, эксперимент кылып көрөбүз. Так, примерно болду. Эми
Бул сүрөттү азыр полностью черно-белый кылабыз. Эмне үчүн азыр көрөсүңөр? Черно-белый жасагандан мурун астында крупное зерно деген дагы бир функция бар. Крупное зерно бул эмне кылат? Более мындай точка-точка кылып, более точно кылып берет. Окей. Эми черно-белый кылабыз сүрөттү. На черно-белый деген кнопка бар. Черно-белый кылдыкпы? Окей. Дальше бизге сүрөттүн бир гана трамвай болгон жери не болсун? Цветной болуп, кызыл болуп турсун. Калган бардык жери черно-белый болсун. Кечиресиздер, тамагым бираз неме болуп атат. Черно-белый дедик, Эми ушундан кийинкисин внимательно карайлы. Үстүндө стрелка назад деген кнопка бар. Открыттын оң жагында. Бул эмне дегени? Бул негизи эмне үчүн колдонулат? Акыркы жасаган нерсени отменять этет. Ушуну кайра басып, кече фотошопто дагы бар нерсе. Эмне кылабыз? Биз сүрөттүн мурунку абалына алып келебиз. Эми бул жерде ушуну кандай иштетебиз? Муну жөн эле бастык. Пока эчтекени отменять этпейбиз. Астында посмотреть изменения деген бар. Мына бул жерде ар бир жасаган функцияларыбыз, инструменттерибиз катары менен чыкты. Черно-белый жасадык, андан мурун крупное зерно дегенди колдондук, андан мурун коррекция дегенди колдоп цветтерин оңдодук, анан кийинкиси уже сүрөттүн өзү оригинал болчу. Биз азыр черно-белыйдын ичине киребиз. Мына ЧБ деген стрелкасына кирдик. Эгерде мо корзинканы бассак эмне болот? Бул эффектибиз өчүп кетет. Ортодогусун бассак, наложение маски дейт. Бул эмне дегени? Маска коет. Маска койгондо эмне болот? Биз азыр маска коюп белгилеген жерлерге черно-белый эффекти иштебейт. Маска жок болгон жерге эмне болот? Бул эффект иштейт. Мынакей. Трамвайды эчтеке кылбайлы, жөн эле эмне кылдык? Черно-белыйга кирип, красить эткен деген кнопка бар, ошого бастык. Ошого басып, анан маска менен эмне кылабыз? Ушул жактарга тишпе, калган жактар черно-белый боло берсин деген нерсе. Окей. Тескерисинче болуп калды, Башынан кылайлы. Так. Инструмент черно-белый. Окей. Бизде эмне болду азыр? Мен кылайын дегендин наоборот, трамвай ак-кара болуп, калган жактары цветной болуп калды. Дагы баштан. Просмотреть изменения. ЧБ. И мынакей. Не болду ошондо? Азыр бул кичинекей сүрөттө арт жактары сүрөттө биз боёгон жер чоң, анан арт жактары кичине болгон үчүн бул сүрөттө жакшы билинбей калды. Бирок муну кийин сиздер кайсы жерде колдонсоңуздар болот. Мисалы сонун жакшынакай бир көйнөк кийип, анан ошону жакшы бир фондо түшүп туруп, кийин бүт бар жок черно-белый, анан сиздердин только көйнөгүңүздөр кызыл болуп же башка цветте чыкса, аябай сонун оригиналдуу, сонун бир необычный сүрөт болот. Экспорт. Сохранить. Дагы эмне жасасак болот бул жерде? Мисалы, бул. Көбүнчө биздин телефондон тарткан сүрөттөр эмне болот?
жөнөкөй эле цветтери жакшы берилбейт, жашыл, көктөр жакшы билинбейт. Ошону эле муну кийин эмне кылабыз? Фоторедактор менен бул жерде азыр мен дагы бир инструмент көрсөтөйүн дегем. Блеск, софита деген дагы бир неме бар экен. Функция бар экен. Мына ошол менен сонун кылып оңдоп койсок болот. Азыр мына ооба эффект HDR дагы сонун эффект болот. Муну көп телефондун камерасы өзү эле поддерживать этет. Азыр эмне кылабыз эми? Мына азыр менде кийинки сабактарга дагы даярдап койгон программаларым, эгер бул жерде көрүнүп турса, Lightroom деген программа бар. Бул Photoshop Lightroom, бирок бул жерде дагы мүмкүнчүлүктөр чектелүү экен. Кээ бирки функцияларын берген, кээ бирки функцияларын ачпай койгон, сатып алышыңар керек деп. Photoshop Express'те кайра эле ошондой. Snapseed азыр ушуну иштеттик. Эми мынакей азыр сабактын аягына чейин бир жарым сааттын ичинде, жарым саат деле көп болуп кетет, 15 мүнөттүн ичинде эми бир тапшырма аткаралы баарыбыз. Эмне кылабыз? Азыр ушул эле турган жериңерден эшикке чыгып эле камеранын сеткасын ачабыз. Камеранын сеткасын ачып бир жакшынакай пейзаж же бир жаныбарды же башка бир нерсени тартып, кийин аны Snapseed менен ачып, цветокоррекция жасап, оңдоп, анан азыр давайте группага жиберебиз. Сетка мынакей. Ой. Так, мына менюга настройкиге киргенде менде мына камеранын үстүндө 3 сызык бар, ошону бассам эле сразу чыкты, линии сетки деген бар. Же алып салсак болот. Мына мен бастым, бул кайра кошулду. Камеранын бир-эки жерин карап көрсөңүздөр эле сразу бар ал жакта көрүнөт. Мына бул жерде линия сетки деген бар. Ошентип көрүңүздөр.